Ассаламу алейкум. Түп район багбандары. Ассаламу алейкум. Тугандар, силер менен бүгүнкү ошол Багдабат чогулушунда бирге болгонубузга кубанычтабыз. Мен атым Абдулла Ташиевич, Борбор Азия багбандар биримдигинин жетекчиси болом. Ошол биздин бирикмеде ошол Өзбекстандан, жакынкы Тажикстандан, Казакстандан биздин группада багбандар бар. Биз ошолор менен тыгыз байланышта иш алып барабыз. Биздин ошол ассоциациябыздын негизги ошол максаты жана ошол элге берген пайдасы азыркы ушул учурда үлүш жерлерге баг отургузууга уруксат берген кезде биздин ошол багбандарыбыз туура багбанчылык кылса деген ниетте жүрөбүз. Ол лейлектен бери келе айтабыз, элге айтып жеткирип, биздин ошол сунушубуз силерге азыр 106 подвойдогу полукарлик көчөттөрдү отургузгула деп келе айтабыз да. Бардыгына карлик эмес, М9 эмес, М27 эмес, именно ошол 106 подвойдогу полукарлик көчөттөрдү отургузгула деп келе айтабыз да. Бул көчөттөрдүн мына биздики баягы высокорослый го, адан өзгөчөлүктөрү жерге көп батат да. Бир жерге, мисалы үчүн 1 гектар жерге 200 алма бата турган болсо, 250 алма бата турган болсо, полукарликтен 1700 алма батат. 1700 алма батат. Аны ошол кезде эле баягы эмени сорт тандоо боюнча дагы сунуштарыбызды берип келе айтабыз. Мына ошол лейлектен баштап ушул азыр түпкө чейин келдик. Ушул жерге чейин бардыгы зимний алма отургуза турган болсо, Red Chief деген алманы отургузат. Ошону эстеп калдыла. Red Chief, ооба. Red Chief деген кызыл алма болот. Бул превосходдон дагы жакшы, крипсондон дагы жакшы. Бул Star Крипсондон дагы жакшы. Эң акыркы чыккан ошол Америкадан келген сорт Red Chief деп аталат. Бунун башка алмалардан өзгөчөлүгү бул көп жатат экен да. Холодильникте былк этпей 8,5 ай жата берет экен. Ушунусу менен айырмаланат. Анан экинчи алма, силер алманы билесиздер, тааныйсыздар. Ал алманын аты Golden Delicious деген алма. Аябай мындай сап сары болуп, товарный вид болуп, грушевидное яблоко деп коет буну. Ошол алманы сунуштап атабыз, Red Chief деп. Бул сары алмага. Көк алмага мына өтө суук мындай жерлерге жакшы болот экен. Бул Granny Smith. Биздин эле ошо семерянканын небереси да. Анан бул мындай вытянутый формада болот экен. Товарный вид аябай жакшы. Анан бунун холодильникте жатышы да аябай жакшы экен. 8 ай былк этпей жата берет. Granny Smith. Бабушка Смит деп коет Америкада. Granny Smith деген алма көк мөк болот. Буну азыркы мен сунуштап аткан алмалар Россияда бардыгы тааныйт да буну. Давай эмне чифа дейт. Полкилограмма дейт. Же болбосо давай голдена давай килограммчик дейт. Же болбосо давай зеленого вот этого. Смита давай деп ошентип сода кылат да. Ооба. Анан барсаңыздар, мына Москванын же Новосибирскиндин базарына барып туруп, барганда эле сурайт, "Чё за яблоки?" деп сурайт да. У меня чиф десеңиз, "Всё, давай, первый ряд вставай" дейт да. Анан у тебя какие яблоки? "О, у меня ошские яблоки". "Ошские яблоки, такой сорт нету" дейт. "Давай" дейт, "Дуй" дейт, "Самый последний" дейт. Ошака жылдырып кой. "У меня голден" десең, "Давай бияка тур" дейт. "У меня сертификат есть?" "Есть". Сертификат происхождения сразу көрсөтөсүң да. Сертификат происхожденияны биздин айыл чарба департаменти министерствосы ага бере алат да. Себеби дегенде ол бирдиктүү реестрге кирген алма да. Барсаң дагы уже кагазың менен сата бересиң. Анан баягы алманы отургузарда туугандар мындай кыласыздар. Жердин анализин аласыздар, суунун анализин аласыздар, алманын сертификатын, алманын баягы эмеден фитосанитариядан өткөн тиркемесин бардыгын алып, уже документ кыласыңар да, анан ошол жерден баштайсыңар. Так, блокнотты ачып, журнал болот, биякта документтер, бияктан жаза баштайсың. Так, мына апрелдин 20-сы 1 гектар жерге 1700 алма отургузулду. Анын ичинен
200 аполитил Golden Delicious болду дагы, основной сорт болуп Red Chief алмасы болду дейсиздер. Же болбосо основной алмасы Golden Delicious 1500 болду, аполитил болуп 200 алма койдум, Red Chief деп туруп аполитилин кошуп койдум. Мындай междурядье ар 9-чу алмадан бирден аполитил койдум, шахматный түрдө айдадым, шамал 4 тарабынан келет, бар жоон жазасыздар да, жазып документ кылып коесуздар. Документ кылганда аны сатыш өтө жеңил болот. Жөн эле өзүңөрдүн ошол порядковый номериңер менен мынанча алмам бар, 100 тонна алмам бар, же 200 тонна алмам бар. Баягында предварительный ценасы $1-дан $1,5 чейин сүйлөшөбүз деп жазып койсоңуздар, $1,5 чейин сүйлөшөбүз, же баягында же $1 чейин гана түшөт деп жазып коесуздар интернетке. Ошол жерден клиент келе берет. Биринчи биздин өзүбүздүн мына бердеги Кыргызстандын ичиндеги эмелер, торговый сеттер угат аны. Анан кийин уже сырт Казакстандык угат, анан Россияны угат, анан Ближний Восток, Европа. Уже силерде уже информацияңар бересиздер да, толук бересиздер. Анан кийин алманын дагы, мисалы үчүн Европада биздикиндей эле ошо силер отургузгандай эле көчөттү отургузат, бар жогу неме кылат, анан немесин витаминдери полный санап келгенде силердикинен 10 эсе аз болот да. Алманын ичинде витаминдер. Себебинен алардыкы баягында биздики мына суу жердин бетинде келип атпайбы? Алар жердин түбүнөн алып чыгат сууну. Ал жерде минералдар өчө аз. Анан күн жакшы тийбейт да аларга. Күн жакшы тийбейт дагы, алманын анан кийин сочинсин жоготот. Ошондо бизден өтө проигрывать этет. Мына өз жаныбызда турган Өзбекстан менен Тажикстанда биздикинде алма болбойт. Айрым жерде эле болбосо биздикинде мындай подряд жакшы алма боло албайт да ал жерде. Анан мына летний алмага эки алманы сунуштап атабыз. Бул ошол Гала Маст деген алма, Гала Маст деп. Бул как раз баягы мына жерде немелер Бостеридеги ярмаркада баягы алманын баасы 100 сомго чыгып кетет го. Ошол малда бышат, анан кийин бул пахта алма эмес да, баягы бизден Оштон келет го баягында ак алма. Мына жесең бир кандай бир кыйыл бир эмеси бар, анан вкус вообще жок го. Андай алма болбойт да. Бул Гала Маст дегени мындай катуу болот дагы, Гала Маст алмасы. Катуу болот да, аябай таттуу болот, жештүү болот да, мындай. Бир алмалар бар го, мындай как будто сахар салып койгондой. Сахарный алмалар да бул. Анан Эрали Женева деген. Экөөтөн кып-кызыл мындай мына пробкадай кызыл болот да, мына немен наркы пробка турат го. Ошондой кып-кызыл алма. Ошону силердин фонуңарга койдум беле, ошо түп багбандары деп. Анан туугандар, биздин негизги эле максатыбыз ушул сортторду сунуштап, анан силердин башыңарды бириктирип туруп, ошол жерде түп районундагы баягы ведущий жакшы специалисттерди коюп, өзүңөрдөн агрономдорду коюп, анан биз дагы өзүбүздүн немелерди билими бар балдарды коебуз, агрономдорубуз болот, энтомологдорубуз болот, маркетологдорубуз болот. Ошолор менен сиздер менен бирге иш алып барабыз. Анан бул жерде азыр түп багбандары деп группа ачканбыз. Ошого мен номеримди жазып койгула, 0550 20 0007. Ошого мага түп район багбандарына кошуп кой деп СМС эле жазып койсоңуздар, мен силерге ссылкасын жөнөтөмүн, кирип аласыздар. 0550 20 0007. Ушул номерде силердин группаңар. Атыңызды кандай айтып болуңуз? Абдулла Ташиевич, Борбор Азия багбандар биримдигинин жетекчиси болот. Эми анан экинчиси ошол абрикос. Абрикос жакшы болот биякта. Абрикостон ошол Фаралия деген сортун тандадык. Фаралия сортунун өзгөчөлүктөрү бул как дагы болот экен, компот дагы болот экен, сок дагы чыгарат экен, и свежий дагы сатылат экен да. И анан кийин варенье кылганда баягы биздин өрүктөрдө варенье кылганда жилка чыгып калып атат го, ичинде мына тортор немес, мына жегенде мына алып чыгып коебуз го. Ошондой жок экен да бунун. 5 жилка экен. Ушунчалык жакшы сорт экен. Ошо Фаралия деген сортун аракет кылгыла. Анан эмеге болсо алмурутка болсо Вильямсты тандадык, Вильямс сорту. Сонун сорт экен Вильямс. Стойкость, лёжкость, бардыгынан параметрлери
аябай келишкен экен. Анар, хурма, анан слива жакшы болот экен бул жакка. Сливадагы отургузула Стенли деген сорту бар. Ал кара өрүктөй кургайт. Ошо алабуканын өрүгүндөй, кара өрүгүндөй кургап берет да. Анан Анжелино дегени бул баягындай свежий жей турган. И свежий сата турган да томолок болот. Бир аз сүйрүрөөк томолок болот. Ошол немеге базар бап өтө мындай Россияга көп кете турган сорттору булар. Анан сорт тандоодо эгерде бардыгыбыз, мисалы үчүн түндүк дагы, түштүк дагы бардыгыбыз бирдей сорттогу слива, бирдей сорттогу алма, бирдей сорттогу өрүк отургузуп, апеллитилдерин коюп туруп, биз не объем чыгара алабыз да. Бир эме кылганда клиент келгенде ошол лейлектен башталат сатылып. Сатылып туруп бул жерге чейин келгенде уже канча миң миллион тоннага чыгып кетет. Бардыгы кетет да. Эми мындай экенде, ошол торговый центрлер, ошо Пятерочка, Семерочка, Киров, анан баягындай народный биздекилер глобустар немелер сурай турган болсо, бир эле товарды ошодон коюп коет экен дагы, ошонун аркасы үзүлбөш керек экен да. Тынбай ошо жерге келген клиент ошону алып кетиш керек экен да. Анан биздики Ысыкульский алма барат, аркасынан Ошский алма барат, Баткенский алма барат, Ташкөмүрский барат, Чуйский барат. Түшүнбөйт да алар. Эмне сатып атасыңар силер дейт. Биздин алмаларды ошол Средний Азиядан көчүп баргандар гана алып жейт экен. Хорошие яблоки, сочные, нормальные деп. Анан зоопаркка кетет экен. Көбүнчө эле. Ошол жаныбарларды кормить этет экен да, көбүнчө эле уже. Акыркыларын ошолорго берип, арзан берип кетишет экен да. Ошон үчүн, ошондой болбош үчүн биз мына бирдиктүү бир сортторго көңүл бөлүп, ошолор менен гана алек болсок, ошондо бизге объем чыгат. Эми көчөттөргө келе турган болсок, көчөт тандоодо эң биринчи барганда эле ошол вне зоны вирусной безопасности деген эмени сурайсыңар. Вне зоны вирусной безопасности деген сертификат болуш керек. Бул Европадан берилет. Бул сертификатты эч ким сатып ала албайт. Бул деген өтө важный документ. Көчөт саткан фирмалар үчүн. Анан экинчиси ошол көчөттүн өзүнүн сертификаты болот, характеристикалары. Аны сурайсыздар. Деңиз деңгээлинен канча бийиктикке чейин отургузса болот, канчага чейин отургузса болбойт. Перепад температура 40 өдөгө же 40 ылдыйга, же 37, же 35, же 42, бияга, же бирак 15. Ошонун бардыгын өзүңөрдүн. Мына бул жерде температура аябай түшкөндө канча болот? 30га кейде чыгат. 30 дейли. Анан плюс болгондо 40 болот, туура? Ооба, плюс 40, минус 30 деп ошентип көчөт издейсиздер да. Мисалы үчүн плюс 20, минус 20 деген көчөт силерге туура келбейт. Күйүп кетет, же үшүп калат. Ошону перепад температураларын карайсыздар, көчөттүн өзүнүн характеристикасы болот. Анан кийин деңиз деңгээлинен бийиктиги эсептелген эмес болот. Же 2000 метрден жогору эксе болот, 2000 метрден ылдый эксе болот. Ошолорун карап алып туруп эле тандап ала бересиң. Анан фитосанитариясы сөзсүз болуш керек. Көчөт бул жакка киргенден кийин биздин айыл чарба министрлиги ошол көчөттү эмне кылат? Фумигация кылат. Полный тазалайт. 3 күн турат ошол жерде. Дарын сээп туруп, бешиктерин жаап коет. Ошол жерде бардык ушу тамырдагы, өзөктөгү бардык чыгып аткан эмедеги стволдогу немелердин бардыгын өлтүрөт. Жок кылат да, анан кийин бизге сатыкка чыгат. Ошону карайсыздар. Бул көчөт баг отургузуу бул бир жолу тандап өмүр бою аял менен жашагандай эле процесс да. Сен ошого аябай көңүл бөл. Мына поликарлык тез эле өлүп калат, ана мына деп баягы мен айткан немелерин карап туруп, сертификаттарын карап жакшына кылып карай турган болсоңуздар, бул 50 жылда жашай берет. Азыгын берип түйүнөт. Бирок эми средний жаш болсо ошол 30 жаш экен да. Мына поликарликтики 106 подвойдо. 30 жыл деле мына карап көрсөң өтө узак мезгил да. 30 жыл жакшы карап ошол көчөттөрдү эме карап алсаңыздар, анан кийин силерге сөзсүз түрдө жакшы агроном керек. Анан биз турецкий ошол Эге университетине, Измирдеги университетке сүйлөшүп койдук. $25,000 менен 5 жылда башка балдарды окутат экен. Кыргызстанга скидка кылып $10,000 ошону сүйлөштүк да. Эгерде балдар болсо, ошол жылына $2,000 төгүп окуйт.
балдар болсо ошо жанагы менин номериме чыгып группага жазгыла, балдарды окууга жөнөтөлү. Именно мына көчөт боюнча бак даракты, мөмөлүү дарактарда обслуживание кыла турган жакшы бизге бир адис керек болуп атат да. Мына өзүңөрдүн районуңардан бир 5 бала окуп келсе, силердин мына бак отургузуу маданиятыңарды өзгөртүп коет эле да. Вообще кадры решает все деп Сталин бекер айткан эмес да. Вот ошого аракет кыласыздар. Анан группада активный иштеп, болгон суроону болгондой эле берсеңиздер, ошол жерде адистер жооп берет. Биздин адистер дагы өзүңөрдөн дагы мына тың чыкма мындай багбандар бар. Алар да жооп берет. Анан бутоо боюнча мына жакын арада аракет кылып жатабыз. Ошо Бишкекке бир жерге училищенын базасында жакшы бир окутуу бир курстарын ачкан аракет кылып атабыз. Аны дагы группага жарыялаганда балдар барып окуп келесиңер. Жаш балдар окуп келсе, ошону именно карликовый, полукарликовый дарактарды бир жылына 3 жолу буталат да. Осенний, весенний и летний санитарный обрезка болуп турат. Баягы эркектеп кеткен шактарын алат летом. Анан күзүндөсү болсо формировка кылат, неме жаздындасы. А күзүндөсү болсо тоже санитарный обрезка болуп турат. Ошо 3 жолу буталат. Бир эле даракты бутаганда азыр 50 сомдон алып атат биз жактагы балдар. Бир бакта эле 1700, бир гектарда 1700 алма не буташ керек. Ошондо эле бир эле кишиден ошончо акчаны алып коюп атат да. Даже эми скидка кылып, тияк бияк кылып иштегенде деле бир айда сезон кездеринде 3 жолу сезон болот. Ошол сезон кезинде эле 100 000 сом акча иштеп алат ошону. Мына бир эле секатор болсо, ошону менен эле айлык иштеп сезонный жумушта бул да. Башка жакка барып жумуш издегенден көрөктүү өзүңдүн айлыгыңда издөө. Анан көчөт алып келгенде бирге барасыздар. Өкүлдөр, 1-2 өкүл бирге барып, неме алып, анан содалашып, баасын түшүрүп, сертификаттарын полный текшерип бүткөндөн кийин. Анан сорт испытательный участогун сөзсүз көргүлө. Ошол көчөттөрдөн бир жерге алып келип отургузат алар. Барып көрүп, кандай нода сүрүшүн, өзү бутактары кандай өсүп атат. Ошолордун баардыгын текшересиздер дагы. Анан кийин дагы мына алып келгенде айтасыңар спецмашина заказ бер дейсиздер, чтобы холодильникте келсин. Анан көчөттү алып алып, анан москвичке байлап алып, шамалдатып, вес көлдү кыдыртып келип турган отургузсаңыздар алып не өнбөйт. Өнсө дагы күздө өлүп калат. Саратандан чыкпайт да. Onun için spetsmaşinada geliş gerek. Hazır холодильник потрлер бар. Ошонун ичине 10 000 көчөт батат. Ошону жаап туруп жөнөтүлөт силерге. Келет бул жерге 5 сааттын ичинде уже бардыңыздар отургузуп аласыңар. Эгерде жер даяр эмес болсо балтушка жасайсыздар. Балтушканы кандай кылат? Мына эмени, мына биялигинди аласыздар дагы. Суга аралаштырып туруп, топуракка аралаштырып туруп, чайып лай кыласыңар, суюк. Анан ошого тамырын малып койсоңуздар 10 күн турө берет, эч нерсе болбойт. И бул дагы ошонун тамырын грибковый болезньдери болсо, ошонун баардыгын нейтрализовать этип иштейт, жок кылып иштейт. И анан тамырга өзү азык берет. Анан суроолор болсо, азыр сөздү Темиркул акеге беребиз. Органика департаменттин жетекчиси Ысыккөл району боюнча. Бул киши сүйлөп бүткөндөн кийин бардığına söz ver, anan keyin sorular olsa anan daha cevap vereyim, ne? Ruhsat versenizer. Assalamu alaikum. Туғандар, біз Ысыккөл органикалық айып чарба департаменттің Ысыккөлдөгү филиалы болобуз да. Бул болсо айып чарба министрлигине тиешелүү. Кийинки мезгилдерде өзүңүздөр деле билип атасыздар. Эбигейсиз химикаттар, гербицид жана пестицидтердин колдонушу таза айып чарбасынан азык өндүрүүдө көйгөйлөр болуп, ошонун эле аркасынан таза продукт өндүрүлбөйт. Бул адам баласына коркунуч жаратып аткан ушу мезгилге туш келип калыптырбыз да. Мына чет өлкөдө, ушу Европада, башка мамлекеттерде ушу органика боюнча химикаттан отказ берип, ушу органикага өткөн уже өтүп жатышат да. Бул убактардан бери өтүп, мындай оор процесстер элдин ичинде
көйгөй жараткандыктан ушу мамлекеттик деңгээлде дагы көтөрүп иштер болуп келип жатат да. Мына ошол биздин башка ошол чет өлкөдөгү айыл чарба өндүрүшүнө караганда бирок Кыргызстандыкы азыр мындай бир өтө мындай кооптуу абалга кептеле элек экенбиз да. Мына ошол учурду пайдаланып биздин экологиялык таза нукура табигый айыл чарба өндүрүшүн сактап калуу максатында элдин ден соолугун, генефонд келечек урпактарды бир ден соолугун карап таза мындай бир саясат жүргүзүү багытында биздин өкмөттө да ушундай алгылыктуу иштер башталды да. Мына 2017 жылы ушу 22 жылга чейин айыл чарба өндүрүшүндө ушу органикалык потенциалын жакшыртуу, дыйкандарга жакындан жардам көрсөтүү боюнча программа кабыл алынган. Ошол программанын негизинде, ушу концепциянын негизинде ушу өкмөт токтом менен бекитип, мына жакында былтыр ушул айыл чарба органикалык айыл чарба өндүрүшүн боюнча мыйзам кабыл алынды да. Мыйзам кабыл алынып, мындан ары ушул айыл чарбасында органикалык азыктарды өндүрүүнү шарттоо боюнча ошол мыйзамдын негизинде ошол жоболор, актылар мына бекитилип, азыр ошонун үстүндө да иштер жүрүп жатат. Ошонун негизинде ушу айыл чарбасынын ичинде бизди ушу мурун биз био борбор деп өзүбүздө сиздерге бир топ келип эле ушул өзүбүздө өндүрүлгөн каражаттарды тааныштырып, семинарларга келип окутуп келип жүрөбүз. Мына ошо бизди ушул департамент болуп кайра өзгөрттү да. Органикалык айыл чарба департамент болуп өзгөрттү. Органикага байланыштуу айыл чарбасындагы милдеттер бизге жүктөлдү. Уже биз сиздер менен тыгыз органика боюнча бизден түз иш алып баруучу структура түзүм биз сиздерге келдик да. Эми бул багытта эмне кылыш керек? Муну органиканы кантип өндүрүшкө коюш керек? Ошо дыйкандарды кантип ушуган бир үгүттөп, ошол органика боюнча өндүрүш мындай жолго салып, аны сатыкка коюш керек. Өзүбүздүн жеке тургундарыбызды өзүбүздө өндүрүлгөн нукура азык менен биринчи камсыздап алышыбыз керек. Тыштан келген жанагы химикат, тыштан келген бир зыян аралашкан продукцияны ушул киргизбей, бизде ички жанагы продовольственный безопасность деп азык-түлүк коопсуздук деген болот да. Ошо азык-түлүк коопсуздукта ушу биздин өзүбүздө өндүрүлгөн органикалык азыктар менен өзүбүздү камсыздап алуу көлөмүнө жетүү максаттарында ушундай пландуу иштер каралып жатат да. Анан жакынкы бул өнүккөн мамлекеттердин деңгээлинде ошолордун тажрыйбасында кандай иштер болуп жаткан экен, мына ошону тажрыйба алмаштырып, ошолордун үлгүсүн карап, өзүбүздө да ошондой бир өзүбүздүн моделинде иштеп чыгуу багытында дагы бай изденүү болуп, бизге жакында ушул Кореядан да бир проект келди да. Ошо проект келип, айыл чарба министрлиги ошо органикалык айыл чарба департаментине сунуштады да. Мындан бир 2 жыл мурун ушул келип изилдеп жүрүшкөн. Ошо органика боюнча биз да сунуштарды ушундай бир сунуштаган элек. Анан көп эле эл аралык уюмдар келип жүрчү, бирок ошонун ичинде ошо Кореяныкы келип ушу изилдеп, анализ чыгарып, анан ушу былтырдан бери ушу $5 миллион проект келип, азыр ошо ишин баштап атат да. Ал иш мындайча болот экен, ошо бизге жанагы эл аралык деңгээлде ошо бизде органиканы тааный турган сертификат, алардын мыйзамдарына туура келген мыйзам ченем актыларын ошолорго иштей турган, ошолор тааный турган багытка жеткизиш керек. Ошол эле жанагы кандай сертификатташ керек, органикалык айыл чарба өндүрүшү кандай болуш керек, ошо азык-түлүк продукциясында ошол тастыктап берүүчү сертификат кандай болуш керек деген сыяктуу ошол азыр мыйзам ченем актылар ошо каралып, мына июлда
бүтө турган болуп жатат да. Бул ошо жана проекттин биринчи компонентинде болот экен. Анан экинчи, үчүнчүсүндө болсо ошол биз ички Кыргызстандын ичинде ошол кантип жайылтабыз, кантип окутабыз, кантип ошо өндүрүштү ишке киргизебиз, кантип ошол биз өндүргөн продукцияны биз жанагы базарга жана сатып ички өзүбүздүн рынокто сатканга кандай жолдор бар, мына ошолор дагы анализдеп, ошолорду дагы бизге ошол биргеликте ошо дыйкандар менен окуу процесстерин жүргүзүп багытында жумшалат экен. Анан бир төртүнчү компоненти болсо ушул жакшы экен. Мына Ысык область бул проекти Кыргызстанда биринчи жолу Ысык областына пилоттук болуп тандалды да. Анткени Ысык областын тандашынын себеби бизде биосферный аймак, мындай бир туура экологиялык жактан бул жакта жанагы Европадан да башка өлкөлөрдөн турист, чет өлкөлөрдөн туристтер көп келет. Бир экологиялык таза, бир керемет, жакшы, бир азыр унчалык деңгээлге бузулуп кетпеген ушу жакшы аймак, ушуну бир туура жолго салып кетишке жеңилдик тандалды да бияк. Анан ошо облустан 3 айылды пилоттук деп киргизди. Жети Өгүз районунан Тосор, Ак Судан, Маман менен Теплоключенко айылы да. Бул жактан ошол Тосордо өрүк көп ал жакта, абрикос, өрүк. Мына ошо өрүк өндүрүлгөн жана алынган түшүм толук сатууга кетпей жатат да. 25-30% сатылып калат. Анткени мүмкүнчүлүгү ошого эле жетип калат экен, фуралар келет. Аны үзүп убакыт бир 15-21 айга чейин созулуп кетет. Баасы башталганда кымбатыраак келет. Алып баштаганда эле бир 45-50 сом, 30 сом тегерегин анан эле бат эле баягы бышып кеткенден түшүп калат. Тиги баасы да түшөт. Анан бышып кетет. Анан чирип толук сатууга мүмкүн болбой келет да. Мына ошону булар изилдеп, ошону бир калдыксыз сатып өткөзүү боюнча ушул проект ошол жерге жумшалат экен. Бул жерде инфраструктурный проект ошол жерде мүмкүн переработка ачып беребиз дейт. Сок чыгарабы, мүмкүн кылып кургатабы. Анан чет өлкөгө кандай чыгарат экспорт? Ошол маселелерин дагы бир жакшы бир максаттуу багытташып жумшалат экен да. Анан Мама менен Теплоключенкода болсо ошо картошканы карап атышат. Картошканы. Анан бул Кореяда 40 жыл эле мурун ушу органикага өтүшүптүр да. Алардын айтымына караганда биздин мамлекетте дейт 40 жыл мурун азыркы стерил деңгээлден да төмөн болуп кеткен дейт. Эбегейсиз химикатты колдонгондуктан элдер ооруп, ошол Корея элинин өзү ушу көтөрүп чыккан экен да. Бизди токтоткула химикатты. Бизди жакшы жака бургула деп мамлекеттик деңгээлде эл көтөрүп, анан мамлекет ошо түп тамырынан бери ошо колго алган экен да. 40 жылдан бери ошо органикалык өндүрүшү айыл чарбасында 40 жылдан бери азыр келатат. Дагы биз дейт алар, биз каалаган ченемге жете элекпиз дейт. Айыл чарбасындагы иштелип келген жерлердин, айдабайтын жеринин 2,7 гана процентин азыр биз толук органикага өткөздүк дейт. Анан кээ бир учурларда болуп калат, биз органика десе эле биз химикат колдонбойбуз. Анан кантип биз органика болобуз деп. Бирок органиканын ичинде өзүнүн мыйзамдарында караганда, ошо допустимый баягы дозалары бир карантин объекттер чыкпасаңыз болбойт да химикат. Ошондо кайсы дарылар менен кандай шартта, кандай дозада иштелет, бул да ошо жана мыйзамда каралат экен да. Ошо мыйзамда каралат экен, бул эл аралык стандарт. Биздин өзүбүздөгү органикалык стандартты киргизишибиз зарыл экен да. Анан булардын үлгүсүндө мындай болуп атат да, биз ошону дагы туура көрүп жатабыз. Ошону азыр проект иштеп кетсе, бизде өзүбүздөгү мындай модель мындай чыгат болуш керек. Булар мындай кылат экен, жанагы өндүрүүчүдөн керектөөчүгө чейинки байланыш уюм түзүлөт экен да. Мисалы, Бияқта эки чогуш болот, кечиресиз көргөнгө. Бак,
Ya. Bak da var. Babançılık boyunca. Azal kimden suradınız abi? Kim ettin abi? Elçilikte süйлөшкөн. Замдикан ойсын. Зам аким айтат. Хос жазды. Ал жакта мындай болуп тур да, мисалы Хан Салим деген уюм түзүптүр. Бир эле мисалы түп айылы деп коелук да. Түп айылында картошка өндүрүүчүлөр. Допустим, бир 500 гектар жерге картошка өндүрүлөт дейlik. Ошондон 20 тоннадан орточо түшүм алганда 20 миң 10 миң тонна картошка болду дейlik. 10 миң тонна картошка азыр мындай болуп атпайбы? Биз азыр өндүрөбүз, бирок сатканда кайда сатарыбызды, кайсы баада сатарыбызды билбейбиз да. Эгерде базарда дүң түшүм, мисалы үчүн картошканын түшүмү жакшы болуп кетсе, түшүп калат. Жок болуп калса көтөрүлүп калат. Бирок азыр мына Казакстанда деле уже жанагы өндүрүмүндөгү эмеси дүң тиги рентабельность да төмөнүрөөк болуп атат да. Кеткен чыгым, механизация көп, жараянты көп. А биздинде болсо чыгым көбүрөөк кетет да, жана себестоимость, өздүк наркы. Өздүк наркы бизде көбүрөөк болуп атат, жогорураак болуп атат. Аларда аянт чоң, механизациялаштырылган көбүрөөк иштейт. Биз кол менен терсек, аларда комбайн. Анан себестоимость төмөн болгондуктан биз баары конкурировать эте албай калдык да, жолуна кирбей калдык да картошканы. А тил жакта ушул мындай пландуу түрдө түзүлүп калыптыр да Кореяда. Жанагы айтылып аткан мисалы 10 миң тонна картошканы ушу түп эли билет экен да, кайда сатып өткөрүштү. Мисалы үчүн жана Хан Салим уюму ушул биякта силер өндүрүп атасыздар да, өндүрүүчүлөр. Анан аркы Бишкекте эле мисалы үчүн 7-8 микрорайондо ошол түзүлгөн уюмдун тиякта дагы керектөөчүлөрдүн уюму. Ошол жерде бир муниципалитет ал жерден бир жер бөлүп берет экен. Анан ошо картошканы сактап, анан ошо өзүнүн элине мисалы 30-35 миң калкы бар элге ошо картошканы сатканга. Ушундай уюм түзүп, биринчи кезекте органикалык азыкты өзүбүз жешибиз керек. Өтө жакшы деген модель экен да. Биз өзүбүз жеп, андан кийин ашканын анан сатышыбыз керек деп, мына ошону Бишкектеги мэрия, анын ичинде жана муниципалитет, анан эл, ошол жерде кондоминиум, 7-8 микрорайондун калкы, анан сиздердин калк биригип отуруп бир эме түзүп, уюм түзүп, кооператив түзүп, анан ичинен шайлап, жанагы кеңештер, бул өндүрүп аткандар дагы, сатып алуучулар да, керектөөчүлөр дагы өндүрүп аткан кезде келип, алар чын эле химикатсыз нукура азык кайсы сорт өндүрүп атыптыр деп алар келип карап, анан ортодо келишип бааны мисалы 14 сомго биз 30 быйыл 10 тонна картошка алсак жетпей калды. Биз эндиги жылга 15 миң тоннаны бизге дартап бергиле. Боо баа болсун, 15 сомдон болсун деп, анан дыйкандар менен, керектөөчүлөр менен өндүрүүчүлөр бир немеге нукка келип алышат экен дагы, келишимдик негизде анан иштер аткарыла берет экен да. Анан ошол жанагы Кореянын ошол моделин ушул мама менен, мисалы мама менен ушул теплоключилкага киргизип, бир кооперативдер түзүп, ушул аягына чейин ушул проектти чыгарып беребиз атышат да. Анан Кудай буйрса, эгерде ошол иштелип калса, эми аган башка айылдарды эле камтыйбыз дейт. Анан дагы бир башка проекттер келип калат. Бирок эми биз аны ал проектке ишенбестен биз өзүбүздө иштерди, аракеттерди кылышыбыз керек. Туура айттыңыз. Ал биз үчүн мындай бир эми ал биз үчүн жардам, биз үчүн биз тажрыйба алмашуу дегендейчи. Анан биз деле ошол азыр өзүбүздүн аракетти да мындай кылып көрүп атабыз.
ар бир райондордон бирден экиден жанагы пилоттук органикалык чарба деп каттап ошолордо бизде да өндүрүштө мындай биопрепараттар бар, энтомофагтар, жанагы пайдалуу курт кумурскалар бар. Анан бизде болбогон жакынкы Россияда биофабрика бар. Ошол биофабрикада химикат эмес, биологический жол менен колдоно турган препараттар бар. Мына ошолорду алып келип сынадык. Азыр департаментте меморандум ошол түзүлүп атат. Новосибирскийде биофабрика менен түзүлүп атат. Башкыртстандагы биофабрика менен жакында Индия келип кетти. Анан биз да сунуштадык, Кореяныкы да бар да, ошончо. Ошолор менен да биз иштеп туруп, биз химикатты азайтуу максатында ошо биргелешкен өндүрүштү дагы түзүп ушул камсыздаганга аракеттер ушу департаментте да бизде болуп жатат да. Анан бизде ошо жанагы өзүбүз каттап алган органикалык пилоттук чарбаларды үйрөтүп, окутуп, мына өндүрдүк. Эми ушуну сата турган жолун, мыйзамды келтирип бергиле дегенди шарттаган турабыз да. Ал кандай болот дегенде, мисалы үчүн Тураттын картошкасы, 2 гектар картошкасы туура органикалык картошка. Бул 50 тонна картошкасын сактап койду. Сертификат мынакей турат. Биз ушу 50 тонна картошканы ушул түп айланын ичиндеги больницалар бар, детсадтар бар, мектептен ашканалар бар. Башка жактан албастан мына бул кишиники мына буга алыш керек. Азыр деле тендер кылып алынып атат, кайдан картошка алынып атат билбейбиз туурабы. Баары эле эбегейсиз жанагы колдонулуп атат, колорадский жукка колдонуп атат. Удобрение колдонбогонубуз менен колдо бар адамдар чындыгында эле колдонуп атат. Аны бир карап түрүндө текшерген жок. Мына ошолордун баарын биз ошо келтириш максатта ушу иштерди баштап жатабыз да. Анан мен сиздерге дагы мүндөйүн дагы органика менен алектенем дегендер бизге катталыңыздар. Эртерээк катталып, мындай ошол иштерди аткара берсек акырындык менен Кудай буйрса келет. Анан кооперативдер түзүлөт. Мисалы ошол асан 50 тоннасын сатып өткөргөндө аз болуп калат. Анан биригип кошунасы келет, көрүп кой, сенин картошкаң Хансалимде жанагы уюмда 14 сом экен. Мен 14 тонна сатсам, силердикин өкмөт колдоп 20дан алып берип атпайбы, мен сенин кооперативиңде уюмдашайын деп деген ушул шарттарды түзөбүз го деген максатта иш алып атабыз да, алып барабыз. Анан эми азыр бизде өзүбүздүн өндүрүшүбүздө өндүрүлгөн биокаражаттар менен тааныштырабыз. Мына мен айтып коеюн, ушу биздин департаментте, ушу филиалда эми анча деле көп адам иштебейбиз. Мына бир 5-6 кызматкербиз. Анан бирок ошондой болсо да ар бир районго бирден биз кызматкерди ушу органика боюнча бекиттик. Мына азыр Рита биздин ведущий специалист ушу түп районуна бекилген да. Органика боюнча жанагы пилоттук чарбага өтөм дегениңиздер болсо, мындай органика боюнча кандайдыр суроо болсо, бул кыз ушу сиздер менен иштешет да. Рита, телефонуңузду айтып коесузбу? Жазып алсын. 077 75 14 07 14 07 75 14 07. Мен кошумча кылып кетейин. Мына органика болуп өндүрүлгөн товарларды эртеге базарларда дагы бөлүнүп калат. Мына ошол эле чоң Дордой базарында, Дордой дыйкан базарда, Сарозон базарда барып мына органика деген бурч ачылат дагы, ошол жерде мына эң таза силердин көңүндө
Анан мына энтомофагтарды иштетип, биолигин, триходерминди иштетип баксаңыздар картошканы. Силердин картошкаңар кыйла жогору баада сатылат. Бизде мына Ошто Алай картошкасы деген бренд бар. Алар азот сеппейт, эч азот куйбайт, селитра бербейт. Ошол картошканы биз базарда картошка 15 сом